Bir күн bir падыша өзүнө ушунчалык чоң мечит салайын деп ниет кылат экен да. Анан мечиттин курулушун баштайт. Курулушун баштаганда эле ушундай деп жарыя кылат экен: бул мечиттин курулушуна эч ким бир сом кошпойт. Бардык чыгашаны мен өзүм көтөрөм. Ушунчалык деңгээлде кооз салынсын, эмне кемчилиги болсо баарын мен өзүм жеткирем. Эч ким аралашпасын. Ушунчалык бул мамлекетте буга тең келе турган мечит болбош керек деп мечит баштайт экен. Мечиттин курулушу башталат. Ушунчалык жогорку деңгээлде эң кымбат баалуу таштар менен салынат. Мечиттин курулушу бүтөт. Ошондо мечиттин курулушу бүткөндө эч кимди эч кандай акчасын же башка салымын коштурбай падыша өзү салдырат да. Бардык соогун өзүм алайын депчи. Анан мечит бүткөндөн кийин мечиттин кире беришине Нуриддин деген падыша болот экен да. Ал падыша мечиттин кире беришине өзүнүн атын илдирет. Баланча падышанын мечити депчи. Ал ушундай дейт: бардык адамдар келип намаз окуганда ушул падышанын мечитине келдик деп сөз сүйлөсүн. Менин мечитим экендиги ачык билинип турсун деп өзүнүн атын мечиттин кире беришине жаздырып коет. Анан bir күн бул падыша мечит бүткөндөн кийин эртеси күнү уктаса, түшүнө ушундай нерсе керет. Түшүндө мечиттин кире беришинде жанакы бунун аты жазылып турган жазууну эки периште келет дагы чыгарып, башка бир аялдын атын жабыштырып, ушул эненин мечити деп жабыштырып коет. Бул падыша таң калат. Эртеси күн жаса дагы кайталанат. Андан кийин 3-чү күн дагы кайталанат. Ошентип бул падыша кыжалат болуп туруп, өзүнүн вазирлериге айтып, жанакы аты жабыштырылган, жаш өтүп картайып калган энени чакыртат да. Чакыртып алып келип айтат: сиз менин мечитиме кандай салым коштуңуз эле? Менин түшүмдө эки периште келип, менин атымды чыгарып, сиздин атыңызды илип салып атат. Эмне чыгаша, эмне менин мечитиме эмне салым коштуңуз, мен ошол нерсени сизге берейин дейт. Тиги байкуш картайган эне айтат: падышам, менин сиздин мечитиңизге кошо турган алым да жок. Эч кандай байлыгым да жок. Мен эч нерсе кылган жокмун дейт. Анан эстеп кетип айтат: бир нерсе кылганмын дейт. Bir күн мечиттин жанынан өтүп барасам, ошол мечитке жыгач, ошол мечитке керектүү нерселерди ташып аткан ат мечиттин жанында чарчап келип, сууга жетпей суу ичейин деп атыптыр. Ошол чаканы атка жакыныраак жылдырып койдум эле. Ошол ат анан ошол сууду ичип жыргап калды. Мен мындан башка эч нерсе кылган жокмун дейт. Ошондо жанакы падышанын башына жеткен экен да. Демек, менин ушул чоң салган мечитим эмес, ушул Алла үчүн кылган ушул чоң эненин аты Аллага жагыптыр деп, жанакы аялдын атын жаздырып, ошол мечитке чоң кылып илип койгон экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Иннамал а'малу бинният", бардык амалдар ниетке жараша деп айткан. Ошондуктан биз кандай амал кылсак дагы Алла үчүн кылайлы, адамдар үчүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисте айтат: "Ла тахкиранна минал ма'руфи шай'a", силер эч бир жакшы амалды төмөн деп эсептебегиле дейт. Анткени адам кайсы амалдан Алла ыраазы болушун билбейт экен да. Туура биздин алдыбызда пенделердин алдында бул чоң амал, бул кичине амал деп бөлүнөт экен, бирок Алланын алдында антип бөлүнбөйт экен да. Алланын алдында бул Алла үчүн кылынган амал, башка адамдар үчүн, башка эле нерсе үчүн кылынган амал болуп бөлүнөт. Кыямат күнү бардык адамдар чогулуп, амалдар таразыга тартылып атканда ушундай жарыя болот экен. Аллах Таала ушундай периштелерге жарыя кылдырат экен. Ким үчүн амал кылган болсо, анын сыйлыгын, анын сообун ошодон барып алсын депчи. Дүйнөдө кайсы адам Алла үчүн кылган болсо, анын сыйлыгын, анын сообун Аллах Таала берет. Эгерде адамдар үчүн кылган болсо, же башка бирөөгө жагыш үчүн кылган болсо, ошол адамдан издеп калат экен. Аллах Таала ага эч кандай сооп сыйлык бербейт.